ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли это сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биз бүгүн негизи айымдардын ушу Кыргызстандагы болгон ролу тууралуу талкуу кылмакпыз. Мен ушу темага өтөрдөн мурда айтып кетет элем, ушу кыйын долбоору 5 жыл бою негизи кыйын долбоордун аркасынан ошо айымдардын лидерлик потенциалын жогорулатуу максатында тренингтерди өткөрүп, долбоорлорду ашырып келгенбиз. Ушул жерде 140 айым региондордон келип, өзүнүн лидерлик потенциалын жогорулатуу боюнча тренингтерди өтүп, анан чоң азыр ишке ашыруу максатында турушат, чоң иштердин алдында турушат. Анткени жакында ушу шайлоо башталат, андан тышкары аябай көп мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат. Мына ушу биздин да максатыбыздан уламбы же негизи ушу мамлекетте ушу проблема десек болот, проблемага көз карашын өзгөртүп, мамлекетте Кыргызстанда мамлекеттик программа ушу лидерлик потенциалын жогорулатуу максатында программаны азыр иштеп чыгарып, жакында Кудай буйрса ушу иштеп баштайт деген үмүтүбүз бар. Биз бүгүн ушул тууралуу негизи ушу айымдардын ролу тууралуу кеп кылмакпыз. Биз менен Гүлмира Окоева, Эмгек министрлигинин гендерлик саясат жана үй-бүлөлүк зордук зомбулуктан коргонуу координациялоо башкармалыгынын башчысы. Саламатсызбы? Айчүрөк Назаралиева, Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын орун басары жана Айнура Усупбекова, Жарандык платформа коомдук уюмунун жетекчиси, шайлоо боюнча эксперт. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Негизи эң башында мен айтып кеткендей эле, ушул жерде кыйын долбоору 5 жыл бою ишке ашырып келе жатат. Негизи биз ушу аялдарга, айымдарга, кыйын айымдарга жардам берүү максатында ушу жерге чакырып, жана региондордун үнүн жеткиргенге, жана ушул Бишкекте болгон эксперттердин, айымдардын арасында эксперттерди элге көрсөтүү максатында биз ушундай долбоорду ашырып келе жатканбыз. Анан бизге аябай кубанычтабыз, анткени мамлекет да бул маселеге көңүл буруп жатканына. Айтып кетсеңиздер, ушул убакытка чейин ушу негизи бийликте айымдар аз деп айтылат. Мына мен статистиканы карап көрсөм, 4%га жетпейт экен. Бийликте айымдар негизи дээрлик жок эсе деп айтсак болот да. Ушу туурабы же менин статистикам башкача болуп атабы? 4% деген таптакыр эле аз айтып атасыз. Мен дагы бийликте ошол цифрадан баштагым келип атат. Кыргызстанда уже 7 миллиондон ашып калды калкы. 50% аял, 50% эркек. Ошого карабастан аялдын дагы эркектердин дагы укугу бирдей. Бүгүнкү күндө бизде ал боюнча мыйзамдар бар, конституцияда ал боюнча жазылган. Бирок ошого карабастан аялдардын ролу саясатта, коомдо абдан аздык кылат деп айтсак болот. Эгерде мындай статистиканы айта турган болсом, бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматта аялдардын үлүшү 40,7% түзөт. Бирок жетекчилик саясатта жана атайын кызматтарда алардын саны 23,7. Бул даже 4 бөлүгүн түзбөй жатат да. Ошол эле учурда айрым мамлекеттик органдарда аялдар басымдуулук кылышат, бирок ошол аялдар жетекчилик кызматтарда жок. Дагы бир нерсени айта турган болсок, көпчүлүк бизде мамлекеттик органдарда жалаң эле эркектер иштешет, аялдарда бирок аялдар аз, бирок жетекчиликте бир дагы аялдар жок. Бизде министрликтер бар. Айта кетсем, бул энергетика министрлиги, өзгөчө кырдаал министрлиги, ички иштер министрлиги, коргоо министрлиги жана бизде аймактагы Кыргыз Республикасынын президентинин облустардагы ыйгарым өкүлчүлүктөрүндө жетекчилигиндеги бир дагы аялдар жок, акимчиликте жок, мэрлерде жок. Ошон үчүн ушундай кырдаал түзүлгөн бизге. Ал эми жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында гендердик курам дагы тең салмактуу эмес. Бул муниципалдык кызматкерлердин жалпы составында
аялдар 37,7% түссө, саясий кызматтарда 4%. Сиз ошону айтып атат окшойсуз, 4% деп ошол жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарында. Ал эми президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөрүндө 16 орун басардын орду болсо, ошонун 4-өө гана бүгүнкү күндө аялдар жетектеп келе жатат. Бир да жетекчиси жок. Мэр да жок. Анан түштүктө акыркы убактарда ошол мындан мурун бизде практикада социалдык маселелер боюнча орун басарлар аялдар болчу. Эмнегедир акыркы убакта ушул түштүк жактагы 3 областта ошол орундарда дагы бизде эркектер ошол орундарда иштеп жүрүшөт. Мындай цифрага айта турган болсом, бир дагы аким жок, бир дагы мэр жок. Шаардык мэрлердин 52 орун басарлары болсо, алардын 8-и гана аялдар. Эми шаардык мэрлер деп бизде республикалык значенияда, облустук, анан райондук значенияда ар кандай мэриялар бар да, ошолордун бардыгында 8 эле гана аялдар иштейт экен. Райондун акиминин 120 орун басарлык кызматы болсо, анда 33 гана аялдар иштейт. Ал эми 452 айыл өкмөтү бар бизде Кыргызстан боюнча. Алардын ичинде 16-сы гана аял, 452-ден 16 гана аял ошол айыл өкмөттөрүндө башчы болуп иштешет. Жергиликтүү кеңештерде айта турган болсок, 21-жылы бизде шайлоо болду. Квотага киргенден кийин ага чейин аялдардын саны 10% болчу, 10-12% болчу. Азыр канча? Анан ошол 21-жылы шайлоо өткөндөн кийин баягы мыйзамга квота кирди аялдардыкы. Ошондон кийин бүгүнкү күндө уже 38% түздү да. Бул эми мактансак болот. Жергиликтүү жогорку кеңеште азды. Эми жергиликтүү кеңештерде. Ал эми жогорку кеңеште бүгүн 90 депутаттын ичинен 19-у гана аял. Бул 21% түзөт. Мындай тарыхка кайрыла турган болсок, 30 жылдан бери биз эгемендүүлүк өлкө катары жашап келе жатабыз. Ошол 30 жылдын ичинде Кыргызстанда бир дагы жолу парламентте ошол аялдардын саны 30%ке жеткен жок. Ал эмес 2005-жылы биздин парламент, эркектердин парламенти болуп калган учурлар болгон, бир дагы аял жок. Ошол убакта бизде ушул жарандык уюмдун аялдары, активисттери абдан бул маселени активдүү көтөрүп, ошол 2007-жылы мыйзамга 30% квота киргенден кийин, анан 2007-жылы ошол аялдардын саны 25,5%ке көбөйдү. Эң эле көп болгон ошол болду. Андан кийин кайра азайып келип, бүгүнкү күндө кайра 21% болуп калды да. Рахмат. Негизи эмне үчүн Кыргызстанга маанилүү аялдын ошол бийликке болуу? Бирок көбүнчө айтат да, бизде ошо теманы азыркы эфирибизди көрүп аткан эркектерибиз да комментарийга жазышат да, көп жазышат. Аябай жаман нерселер жазат. Аялдар эмне кылат, өзүнүн ишин кылып алсын, тиги идиш аяк казан аяк менен эле алектенсин, ошону жакшы эле мыкты кылса эле болду деп. Эмне үчүн бизде ушундай стереотип кирип калган? Эмне үчүн аялга ушундай мамиле түзүлүп калган? Эмне үчүн аял негизи жетекчи боло албайт? Нет, эмне үчүн ошо боло албайт? Алардын көзүнчө эмне ушундай стереотип эмне үчүн түзүлүп калган? Көз караш түзүлүп калган? Тарыхка арка карасак, бизде бар деле патриархальный общество деп коебуз го. Бар деле жети атаңды билди, жети апаңды бил деп айтпайт бизде. Жети атаңды бил дейт. Сөзсүз ата тарап кичине күчтүүрөөк болот. Балдарды да биринчи балдарды, неберелерди ошо чоң атасы менен чоң апасы багып келген, мисалы үчүн кыз тарап бакпайт. Андан тышкары чоң атасы менен чоң апасы кирип келгенде кичинекей өзүнүн балдары, неберелерин жакшы көрбөш керек деп да ошондо бизде ошондой салттар бар го, мындай айтылып жүрөт элдин арасында. Эми азыр ошондон бир аз мындай алыстап баратабыз. Эми бул деле жаман эмес деп ойлойм, бирок мындай бар деле тонкая грань болот го ар бир нерсенин ортосунда. Ошону надо соблюдать бар деле.
И мен таптакыр макул эмесмин аялдар баягы өзүңөр идиш жууп үйдө эле отурула деген. Аялды эгер жетекчи кылса, аял бардык сферага жетишет да. Аялдын бир ошондой өзгөчөлүгү бар экен эркектерге караганда. Эркектер бир гана багытта иштесе, аял бир нече багытта ишти алып бара алат дагы. Ошо үйү дагы каралат, жумушу дагы, жетекчилигин дагы алып барат. Бардык жака жетишет. Балдары дагы таза болот бар дегендей. Ошондуктан бүгүнкү күндө мне кажется эркектердин биздин эркек тарабыбыз, коомдун эркек тарабы дагы кичине өздөрүнүн көз караштарын оңдоп, мындай башкача караганын белгиси деп ойлойм. Могу план иштелип чыгылып атат, мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип атат. Бир гана мисал үчүн эжеге айтып кетпеди, 2005-жылы бир гана жалаң мужской парламент болуп калган депчи. Ошонун 2008-жылы баягы аялдар келгенде квота жок болчу эми, бирок аялдар келип калды ак жол менен. Анан депутат Байбураева, фамилиясын билбейм, атасам болобу, в отпуск по беременности кечкирип болуп калды да. Регламентте вообще мындай норма жок экен. То есть основания для ухода депутата в отпуск по беременности и родам нету вообще. Анткени законодательство ошого жазылып калган да, эркектерди колдогондой сыяктуу жазылып калгандай көрүнөт да. Анан дилемма туруп калды. Бул аялды биз кантип жөнөтөбүз ошо отпуск по беременности? Как оформить? Анан айла жок, баягы решением комитета эптеп кылдык. Ошондон кийин дароо ойлонуп туруп 2010-жылдагы 11-жылдагы регламентке анан уважительными причинами отсутствия депутата являются нахождение в отпуске по беременности и родам деп ошоктон анан жазылган да. Бул жерге аялдар да кирбейт, эркектер да отпуск по беременности алып калат мүмкүн. Ал кийинчерээк кирип калбадыбы, эркектерге укук берилип калбадыбы декретный отпускка кеткенге. Ага чейин негизи эле аял может забеременеть и уйти в отпуск депутат деген түшүнүк дагы, даже предпосылка да жок болчу да. Түшүнүктөчү да. Анан баягы мыйзамдарда ошого мыйзамдардын ушунусу жакшы да, биздин системанынчы, романо-германская система деп коебуз го. Турмушта ошондой учурлар кезиккенден кийин эле сразу ошону оңдоп кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Ошондой учур чыгып калды, биз сразу оңдоп кеттик дегендей. Мына азыр деле мүмкүнчүлүк түзүлүп калды. Ошо негизи биздин өзүбүздүн көз карашыбызды аялга карата өзгөртүү. Биз өзүбүз өзгөрүшүбүз керек. Биздин айлана чөйрөбүздө өзгөрүш керек. Анткени көз караш бул аң сезим. Аң сезим бул чын эле жанагы стереотиптерден айрылуу болуп саналат да. Айнура, сиз айтып кетсеңиз, биз айтып атпайбы, эгерде эркектер бир багытта эле иштесе, аялдар аябай көп багыттарда иштейт. Үйүндө да үлгүрөт, жумушта да үлгүрөт. Мындай бир эле эркек ушул негизи бул жашоодо бир эле эркек ушундай болчу экен, бир бардык багытта иштеген, бул Цезарь. Цезарьдан башка бир да эркек андай багытта иштей албайт экен. Цезарь жок, андай эркектер да азыркыга чейин табылган жок. Аялдар эле ошол функцияны аткарып жүрөт. Бүт жерге чын эле үлгүрүп, иштеп, анан мындай кара жумушка эле иштелип калып атат да. Анткени аялдын өзүнүн ролун өзү табат да, бирок аялды кемсинтип, анан деген ошо чоң даражадагы жетекчилик кызматтарга эч ким жеткирбейт. Анткени аялдар мындай көп болсо эле, зам болуп, мындай орун басар болуп эле иштебесе, мындай жетекчиликке ал өзүнүн күчү менен жете албайт. Анткени бүт шарттардын баары ошондой түзүлүп калган. Мыйзамдын баары ошондой жазылып калган. Эркектер өзүнө ылайыктуу мыйзамдарды жазып келген ушул убакытка чейин. Анан ушу мамлекеттик программа иштелип чыгып атканы бул чын эле чоң үмүт бардыгыбызга, коомубузга. Анткени дагы бир аң сезимге таасир этчү дагы бир маалымат берип кетейин. Азыр айтып атпайбы, мындай эмне үчүн аялга ушундай мамиле түзүлүп калган десе, кемсинтүү. Аял болсоң тиңдей бол деп аялга карата аябай көп кемсинтүү, бир мындай көз караштагы жаман пикирлер айтылат да. Ушул кесирчиликке алып келди. Анткени азыр аялдарды ошо эркектер өзүлөрү башкача өзүлөрү буруп атат, башкача буруп атат да. Аялдар да мурункудай чыдай албайт. Анткени заман өзгөрүп атат.
Заман аябай катуу шарттарды түзүп атат бардыгыбызга. Анан эркектер ошо шарттарга мындай өзүнүн ишин ылайыктай албай атат. Ошондуктан биздин жашообузда турбуленттүү мындай азыркы болуп аткан абалыбыз көбөйүп атат. Биздин өлкөнү карап турсак, көп эле жетекчи эркектер иштей албайт. Алар келишет, бирок деген алып кетчү, ошо ишти алып кетчү, баякы эле орун басарлар болуп атат. Ал жакта аялдар отурат да. Анан ушу турбуленттүү заманда негизи мындай кызганбай аялдарга чын эле мүмкүнчүлүк түзүп жана тоскоол болбош керек да. Эркектер тоскоол кылбаш керек. Эркектер чын эле мындай жол берип коюш керек да. Буга азыр чын эле көзү жетип аткан адам болсо, ошо бийликте отурганда, анда аларга алкыш айтыш керек. Жана мен дагы бир маалымат айтып кетер элем. Азыр мындай төрөтканаларда көбүнчөсү эркектер төрөлүп аттыр. Аялдар азайып кетсе эмне болот? Ушу кесирчиликтин дагы бир таасири ушундай деп. Бизге жаратканыбызда ушундай берип атат да. Аялдарды силер ушундай кордоп атасыңарбы? Ушундай деңгээлге жеткирип атасыңарбы? Ыйлатып атасыңарбы? Сыздатып атасыңарбы? Мына силерге деп туруп, анан ушу Кытайдай болуп туруп, андай көп эркектерди берет, анан проблеманын баары ошондо башталат го. Силер кандай деп ойлойсуз? Эмне үчүн ушундай болуп калган? Биринчиден, биздин айымдарга кошулуп кетет элем. Бизде азыр мамлекет боюнча колдоо жүргүзүлүп атканы бир кандай десем чоң салым болуп атат. Негизи мындай Центральная Азия региондорго менин оюмча биз Кыргызстан артта калган үчүн мүмкүн даже ойлонуп анан кийин кой биз дагы артта калбайлы, анткени демократиялык мамлекетибиз өңсүн деп ошондой госпрограмма түзүлгөнгө биз аябай колдойбуз. Мүмкүнчүлүк болсо абдан биз жарандык активисттер тараптан дагы колдоо көрсөтөбүз. Анткени мына 70 жылдык Совет Союзундагы программалар аябай ошондой интеграция болгон үчүн 52% бүт ар бир сфера, даже строительство, анан кийин металлургия, ошондойдо дагы биз канча бир алдыда жүргөн мамлекетибиз болчу. Бирок азыркы убакта баягы 70 жыл жок болгонсуп эле кайра илгерки баягы архаичный периодко өтүп баратабыз да. Анткени эркектердин көз карашы чын эле баягы азыркы убакта көп баягы религия болуп атат, андан тышкары традиционный подход, патриархальный, улам келип эки аял алышка мода бир болуп кетти. Ошондой нерселер аябай мындай биздин кандай десем саясатты деле, андан кийин күндүк жашоону деле турбуленттүү системада бияка ыргытат, элдер бияка ыргытат, бир мындай көз караш болбой калды да. Сиз айтып атасызбы, эркектер аялдарды колдош керек. Негизи бир изилдөө чыккан, ошонун бир негизги мааниси эмне үчүн колдоо көрсөтпөйт эркектер. Анткени көп жерден эркектер Алсыз. Жок, мындай тайное у них беспокойствие, аялдар кыйын болуп кетип, аларды чанып таштап кетет деген. Ошондой мааниде дагы мындай ой болуп атат дагы. Ошон үчүн эң айтып атпайбы, аялды баштан кармаш керек. Жаңы үйлөнгөндө эле сразу мындай власть свою надо показать. Ошон үчүн көбүнчө аялдар башынан эле ушундай жалтак болуп калышат да. А эгерде колдоо көрсөтүп, теңме-тең партнер болуп, ушул өмүрдө тең салмактуу чечим алышса, ошондой үй бүлөлөр өнүгүп, балдары дагы башка көз карашта өсөт да. А бизде ошол азыр тенденция болуп калып атат, сразу аялды подчиненияга алып эле, үй бүлөдөгү нерсе. Мен уже мындай эмеде айтпайм да. Ошондуктан бизде баягы көз караш эң кандай десем, эң жакшы болгондо аял бизнес аркылуу эле өнүгүп баратат да. Эгерде аял бизнесмен болуп, колунда акчалуу болуп калса, кийин өзүнүн мындай укугун пайдаланып, дагы өз добушун мындай катуураак чыгара турган мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Кийин аялдар көбүнчө чечим алып, анан кийин бизнести коюп, мамлекеттик деңгээлге ошол шайлоо аркылуу жергиликтүү кеңешке биринчи барышат, анан кийин жогорку кеңешке барышат. Ошондой жолду кетип баратабыз да. А бирок башынан азыркы убакта баягы
негизи технологиялык эрада бүт системалар өзгөрүлүп баратпайбы? STEM деген кандай бир чоң мындай жылыш болуп атат да. Айымдар эң кыздар төрөлгөндөн баштап космонавт, баягы научный биологдор боло тургандай ошондой стимулдар түзүлүп атат да. Ошондуктан биздин ошол программа, мамлекеттик программа жалаң эле уже чоңоюп калган айымдарга эмес, мына башынан кыз кезегинден болуп аткан убакытка да колдоо көрсөтүш керек. Баягы программада окууга деген колдоолор көп болуп атпайбы? Ошону мектептен баштап, детсадиктен баштап, тиги чоң магистратура профессор боло турганга чейин ошону колдоо болсо, мен оюмча ошол стимул болот да. Мүмкүн азыр эмес, мүмкүн 5 жылдын ичинде катуу бир мындай взлетко биздин мамлекет алып кетет да. А эгерде азыр биз мындай карап көрсөк, только Казакстандан аркасынан калып атабыз да. Казакстан биздин аркабыздан калып атат. Бирок ал элине жараша да статистика. А негизи Өзбекстан алдыда, Тажикстан, Туркменстан даже алдыда. Анткени аялдардын жетекчи болуп чечим ала турган, кабыл ала турган эмеде позицияда турушат да. Эмне үчүн андай, менин оюмча подход туура. Анткени чечим ала турган позицияда айым турса, чечими дагы башкача болот. Анткени мисалы үчүн зордук, зомбулук маселе дагы деле ушул убакытка чейин келатат да. Ошол эле позицияда турабыз. Мүмкүн эгерде эң жок дегенде заместитель министра айым болуп калса, мүмкүн башкача чечимдер алыш керек болуп, мындай натыйжа болот эле да. Ошон үчүн мен оюмча мамлекетте 4% деген бул вообще күлкүмүштүү пайыз айтып коеюн. Бул негизи дүйнө жүзүндө бул эң 197 мамлекеттин арасында 160 канча 7-чи орунда турабыз. Бул деген биздин мамлекетке чоң 64 боюнча 190 өлкөнүн ичинен биздин Кыргызстан 64 орунда рейтинг ушундай да. Парламент боюнча. 114 экен, 114 орунда. Вот я помню, что 114. Бул негизи бизге мындай чоң шылдыңдоо деп айтса болот дагы. Анткени бул маселени биздин жетекчилер макул эми айымдар силер эптеп эле деп коюшат да. Биз квотаны жылдырганда мыкты лидерлер, партиялардын жетекчилери ушул квота маселеге келгенде эле кыздар өзүңөр чечип койгулачы аны деп бизге түртө салчу да. Ошондуктан бул негизги маселени мындай серьезный эч ким карабайт да, жетекчилердин аркасынан. Сиз айтып кетсеңиз, мына өлкөдө аябай көп социалдык маселелер чечилбеген, аябай көп. Эң негизгиси ушу зордук зомбулук маселе, балдарга карата, аялдарга карата, жана ушу жакырчылык маселеси аябай күч алып атат азыр. Маселенин баары ушу социалдык секторуна такалып келет да. Социалдык секторундагы маселени чечүүчү аялдар, ушу чоң кызматта отурган аялдар жок. Ошон үчүн көп маселе чечилбейт. Эмне үчүн айтайынбы? Анткени мамлекет үчүн ушу чоң даражада отурган, мамлекеттин деген ушу чечим кабыл ала турган адамдары, алар үчүн социалдык маселелерди чечүү бул приоритет эмес. Алар башкача ойлойт деп атпайбызбы? Алар ойлойт, мындай глобалдуу ойлошот. Алар экономиканы тигинтиш керек, анан саясатты мынтиш керек. Социалдык проблемаларды алар карабайт, анткени алар үчүн бул маселелер проблема эмес. Чоң алар мындай өзүнүн да маанисин бербейт да ушул жаккачы. Анан ушу өкмөт, биздин өкмөт мүчөлөрүнүн арасында бир эле 3 аял, мына 3 аял болду. Бирок вице-премьерликте ушу социалдык блоктордо аял жок. Мурун аялдын ушу квотасы деп коелу, мейли аялдын деген жетекчилик орунун азыр эркек ээлеп отурат да. Бирок маселе чечилбейт. Ушу канча болду? 3 жыл болду. Биз айтып келатабыз. Зордук зомбулук маселе качан чечилет? Ушу өлтүрүп атат.
жанакынтип сабап атат, балдарыбызды зордуктап атат, кичинекей кыздардын баарын канча ушу зордуктоо маселеси көтөрүлдү. Бирок ошол эле бойдон турабыз да. Биз мындай же мээбизге келбейби, бизге эмес, биз айтып эле атабыз, анткени биз коом бул маселени кабыргасынан коюп келе жатабыз, бирок маани берилбей айтканы бул жанагы приоритетке байланыштуу деп ойлойм. Сиз кандай деп ойлойсуз? Эмне үчүн ушундай болуп келе жатат жана ушу мамлекеттик программа эмненин негизинен улам ойлонуп чыгарылды? Туура маселе. Жыл сайын Кыргызстанда 10 миңден ашык ошо зордук зомбулук учуру катталат. Буга биз көбүнчө жана ковид болгондон кийин көбүрөөк көңүл бура баштадык. Ошол убакта 20-жылы 10.900 эсимде жок, баягы точный цифра. Ошол сумма цифра катталган. Андан мурун деле ошол цифралар катталыптыр. Ал эми бүгүнкү күндө ала турган болсок, 11 айдын ичинде уже андан өтүп кетти. Уже 11 миңге жакындап калды да. Бирок ошол 5-6 жыл мурункуну карасак деле такай эле 90% бул жабыр тарткан аялдар болуп атат да. Ошонун ичинен бирок 5% эркектерде бар экен. Мен ушу Ички иштер министрлигинен алабыз. Биз бул маалыматты, анткени булар баягы электронный журналда коет, баягы зордук зомбулук учуру катталганда ушу сразу катталат да. Анан мен бул эркектер эмне болгон эркектер десем, көбүнчөсү жанагы синвалид майыптыгы бар, анан кийин карыган, же болбосо балдарда кичинекей несовершеннолетний балдар кошулуп кетет экен. Негизинен бул чын эле көйгөйлүү маселе. Бул маселе боюнча менин отделимге тиешелүү болгондугунан байланыштуу биз дагы азыр аябай изилдеп эле постоянно эле бул маселени көтөрөбүз. Бизде социалдык кызматкерлер, социалдык өнүгүү башкармалыктары ар бир райондо бар. Ар дайым семинарларды өткөзүп келебиз өзүбүз. Биздин өнөктөштөр аркылуу ар дайым семинарды өткөзүп беребиз. Бирок жыйынтык аз болуп атат да. Анан кийинки убактарда карасам, ушул жерлерде ошол координацияны биздин министрлик эмес, ошол акимчиликтер жасаш керек да. Балким ошол акимчиликтерде аялдардын жок болуп аткандыгы, балким ушуга ушундай мамиле болуп атат го деп ойлоп атам да. Анткени бизде ал боюнча бизде закондун баары тең жакшы жазылган. Аялдар менен эркектердин ортосундагы теңчилик боюнча закон аябай жакшы жазылган. Балким анча-мынча кемчиликтер бардыр. Анан ушу зордук зомбулуктан коргоо боюнча дагы бизде закон, мыйзам абдан жакшы жазылган. Ошонун ичинде 17 субъект бар. 17 субъекттин ар биринин функционалдык обязанносттору ошол закондо жазылган. Мындан тышкары бизде жанагы мамлекеттик администрация, анан өзүн өзү башкаруу омсу деп коебуз. Ошолор боюнча дагы өзүнчө закон бар. Ошол закондо дагы черным по белому написано, акимдер ушул зордук зомбулук боюнча координациялык жумушту жүргүзүш керек деп. Биздин жанагы зордук зомбулук боюнча закондо да жазылган. Жерлерде акимдер ошол аймактардагы социалдык коргоо башкармалыгы, ички иштер органдары, саламаттык сактоо органдары, даже прокуратура, анан юстиция министрлигин, жергиликтүү органдарын ошол акимчиликтер координация кылып, зордук зомбулукту болтурбоого профилактикалык иштерди жүргүзүү ошолорго каралган. Бирок бүгүнкү күндө ал өздөрүнүн функцияларын көпчүлүктөрү билбегендигин биз жакында эле күбө болдук. Анткени биз баягы жакында бизде функциясын билсе деле Акылбек Усенбековичтин жетекчилигинин астында бизде чоң жыйналыш болду, ушул гендердик зомбулук боюнча. Анан кийин ошол убакка дагы жакындаганда биз даярданабыз да, кат жөнөттүк акимчиликтерге. Акимчиликтерге жөнөтсөк, ушул окубай эле алардын баягы оюнда ушу только соцзащита гана ушул жумуш менен алектениш керек экенин мен түшүндүм да. Анткени ошол каттан кийин 2-3 күндөн кийин эле биздин соцзащитадан кат келди. Анткени биз катка жазганбыз. Урматтуу акимдер, жыл сайын план түзгүлө. Ошол 5 мамлекеттик органдын өкүлчүлүктөрү менен зордук зомбулукту болтурбаш үчүн кандай пландарыңарды түзүшүңөр керек деп ошондой биз сунуш берсек, бизге 1-2-3 күндөн кийин эле биздин соцзащита план берип атат. Планда
бир гана биздин соцзащитанын балдар гана маселеси боюнча зордук зомбулукту кандай иш алып бара тургандыгын көргөндө мен түшүндүм. Акимчиликтер буга таптакыр эле көңүл бурбайт экен депчи. Ошондуктан бүгүнкү күндө алар чогуу проблема эмес деп айттым. Бул чындыгында ошондой. Эми эркектерди мен таптакыр жамандагым келбейт. Бул эми жаратылыштан эркектер ушундай жаралып калса керек. Булар эми өздөрү айткандар глобалдуу мындай карашат. Аялдар жаратылыштан ушундай караганбыз. Мындай майда чүйдөдөн, бирок майда чүйдөдөн көп нерсе жаралат да. Өтө өтүнүчтүү что эркектер ошол аялдардын ошол мындай артыкчылыктарына көңүл бурбай, анан балким мындай кызганыч менен ошол аялдарды ушул жолотпогону абдан өкүнүчтүү. Менимче бул окумуштуулардын изилдөөсүнө караганда аялдар деле, эркектер деле бирдей лидер боло алышат. Бирок ошол аялдардын мүмкүнчүлүктөрү аз болуп атат да. Менимче бул жерде баягы эле стереотип. Биздин эркектер ошол стереотиптен кутула албай келатышат. Анткени бизде жанагы 17 субъекттин ичинде аксакалдар соту деген дагы бизде бир субъект бар. Эми бизди жарандык активисттер жазгандарына караганда айылда биринчи ошол жака кайрылышат да. Бизде КПНС деген бар. Ар бир айыл өкмөтүндө. Мурун КПНС деп койчу, азыр жергиликтүү комитеттер деп коет. Бул баягы общественный началок деп коебуз. Алар акча алышпайт. Буга баягы республиканский совет женщин, жанагы жаштардын совети, аксакалдар совети, ошол жердеги активдүү аялдардын баардыгы катышат. Бирок ошол КПНСка ошол айылда жашаган эгерде семейный конфликт болсо ошолор келишет дагы. Анан ошо аксакалдар совети буларды жараштырып коюшат экен да. Эми аял күйөөсү бар аял таяк жейт. Биз деле ошентип келгенбиз, дегенде мындай баягы эски биздин салт мененчи. Бирок аларга мне кажется түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Заман өзгөрдү. Илгерки заман жок. Илгерки заманда аялдар иштечи эмес, үйдө отурчу, эркектер табышкер болчу. Азыр таптакыр заман башка. Мына азыр Айнура Усупбекова айым айтып кетпедиби? Негизи мүмкүнчүлүктөр гана эмес, негизи карап туруш керек да. Эгерде аялдарга ушундай шарт түзүп берсе, алар иштеп өзүнүн потенциалын көрсөтүп, жана өзүнүн билимдүүлүгүн көрсөтүп, ишти жакшы алып барса, бул мамлекеттин деңгээлинде эң негизги ушу мамлекеттин утушу болот атпайбы? Аялдарды кызганып эле отура берсең, бир баш жакшы, эки баш андан да жакшыраак иштейт да. Анан эгерде ал башка ушу биздин аялдар билимдүү аялдар билимдүүрөөк болот атпайбы эркектерге караганда? Анан ошо аялдарга деген азыр шарт ушу мамлекеттик программа түзүп бере алат деп сиз ишенесизби? Ишенгенге аракет кылабыз. Анткени биз дагы өзүбүз салымыбызды кошушубуз керек. Мамлекет тарабынан жөн эле программа эмес, бюджет аркылуу мындай эме болуш керек да. Жардам. Негизи ар бир мамлекеттик программанын бюджети болбосо сөз боюнча эле калып кала берет. Анан кийин бир жылда бир отчет берип коюшат да, ошо менен бүттү. Бул жакта эгерде чын эле национальный программа, мамлекеттик программа болсо, баягы азыркы убакта адаптивное лидерство деп коет да. Жалаң эле мамлекет өзү жасабайт. Бул бүт тараптан бир ашар сыяктуу болот да. Ашар сыяктуу ар бир орган болобу, уюм болобу, мамлекеттик уюм, мамлекеттик эмес уюмдар ошолор салымын кошсо, анда ошондой бир тирек болуп бир чоң программа өзүнүн соңуна жетет деп ойлойбуз. Анткени бул программа 2024-төн башталып 30-жылга чейин турабы. Анын ортосунда бир мындай среднесрочный, долгосрочный периодтор болушат да. Ошого карата мен оюмча жалаң эле мамлекеттик исполнительный органдар эмес, баягы кеңештер, жергиликтүү кеңеш, жогорку кеңеш, ошол программалар жалаң эле квота эмес, бүт негизги баягы лидерлик программалар болуш керек да. Ошондо гана комплекстүү подход болот. А эгерде жалаң эле мына бийликке келген айымдар ошол эле баягы тууган эже сиңдилер кошулуп кетсе,
сапаты жок, сапат болуш керек биринчиден. Анан кийин количество, да, ошол саны болуш керек. Сапаты жакшы болсо, башка айымдарга бул мындай үлгү болуп, анан кийин эле ушундай цепной реакция кете берет да. Мыкты айымдар өздөрү келип, мени ушул жетекчиликке алгыла дебей, конкурстуу программа, анан тышкары кийин баягы окуу программасы, анан кийин баягы керек болсо сериалдарды дагы, кинолорду, театрларды ошондой адаптивдүү мындай кандай бир творческий процесстер менен коштой кетсе, анда бул баягы насильственный болбойт да, мындай барып сен давай сени лидер кылабыз деп эле ушинтип тартпайт да мамлекет. Биякта лидерлер жерлерден көбөйүп, анан кийин мына мен ошол лидерликке татыктымын, мен ушундай кабыл алдым, ушундай чечим алдым деген айымдар көп болот да. Анткени мына карап көрсөңөр 52% шайлоочулар айымдар. Ошол шайлоочу айымдар ар бир айымды колдосо, мамлекетте көп ушундай мындай жетекчиликте болот. Мисалы үчүн шайлоо болуп аткан, президенттик шайлоо болуп жаткан кезде биз дагы анализдедик да. Эмне үчүн колдоо болгон жок айым кандидаттыкка? Анткени көп факторлор бар да. Ошол факторлордун ичинде айымды колдоо деген бир кандай бир движение болуш керек да. Ошондо мындай синергия болгондон кийин, анан кийин мамлекетте отурган эркектер дагы айымдарды конкурент эмес, наоборот, мындай партнер катары сезет да. Мен оюмча ошол эң негизги мындай ушул мамлекеттик программанын девизы болуш керек да. Биргеликте мамлекетибизди курайлы, тең салмактуу болсун өзүбүздүн баягы салымыбыз деп. Ошондой программа болсо, анда колдоо бүт жерден болот деп ойлойм. Рахмат. Сиз да сунуш пикириңизди айтып кетсеңиз болот? Гүлмира айым айтып кетпеди жана зордук зомбулук боюнча. Баягы ошондойдон эле жогору көрсөткүчтөр менен калып атат депчи. Бул эми негизи үй бүлөлүк зомбулук деп бекер айткан жок да. В основном по статистике насилияны, зордук зомбулукту эң биринчи эле ошо үй бүлөдө же үй бүлөгө жакын кишилер жасайт экен да, негизиненчи. Ошондуктан бул ошол бойдон жогору калып келип атат да. Анан пандемияда баарыбыз да үйдө отуруп калдык, ошондо накта көрүндү да. Эмне себептен пандемияда, казалышпы да, өзүнүн эле бир туугандары бир эле квартирада жашап атышат. Эмне себептен ошол көрсөткүч түшкөн жок, тескерисинче кайра жогорулап кетти дегендей. Андан тышкары мен оюмча мыйзамдар абдан сонун жазылган бүгүнкү күндө. Ошо гендердик көз караш менен карасак деле абдан жакшы. Анткени Конституцияда 2010-жылдагы Конституциядан баштап 30% гендердик баланс сакталыш керек деп бүт мыйзамдарда, Конституцияда жазылып турат. Ошону гана сакташ керек да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө карасак, ага деген бийликтин колдоосу керек. Жок дегенде ошол 30%. Жок дегенде ошону сактасак, сиз айткандай, ар бир эле министрликте жок дегенде бир заместитель, мейли руководитель болбосун, хотя бы на первых началах, башта бир заместители сөзсүз аял болсо, хотя бы ошо социально-экономический блок боюнча. Мне кажется, министерство намного жакшы иштемек да. Анткени бул жактан болсо, колдоо бийлик тараптан сөзсүз колдоо болуш керек. Анткени мисалы үчүн өзүмдүн личный мисалымды эгер эстесем, мен кайсы 2012-13 жылдары статс-секретарлыкка берип калдым. Национальное агентство по связи. Айтышты, ошо гендердик квота боюнча статс-секретарь бир зам болуп эсептелчү эмес беле анда. 2 замы эркек экен, 3-чү статс-секретарь эми сөз аял болуш керек, өтөсүн го деп. Тестированиядан бүт өттүк, жаштанкай жогорку балдар менен. Бирок собеседование келгенде албай коюшту. Болот деп салышты. Жок дегенде ошо гендердик квота менен деп туруп бир заместительди аял кылып койсо, ошол эле МВДда, ошол эле жада калса Минобороныда, ошол эле бүт силовой блокто, таможняда абдан жакшы болмок. Ошол эле мэрлердин мисалы үчүн бир заместитель сөзсүз аял болсо, сиз айткан жана статистика, сиз жөнөткөн кат бияктан республиканский кат барып туруп кайра өзүңөрдүн жана жергиликтүү кызматкериңерге түшпөстөн, ошол жактагы аппараттын башка эмелерине түшүп, мындай жакшы чоң иш алып барып, ошону көрсөтүшмөк да. Бүгүнкү күндө эркектин көз карашы бар деле башкача. Даже зордук зомбулукка булар ойлойт да, аксакалдар соту эмне үчүн эметип атат. Эми бул үй бүлөлүк маселе дейт.
үй бүлөлүк маселени үй бүлөнүн ичинде чечиш керек, сыртка чыгарбай деген бизде эме бар да. Ошондуктан ошондой менен чечилип калып атат да. Ал эми ар бири хотя бы бир заместитель же болбосо толуктоо кылып коеюн кечээ. Ошо менен анан жыйынтыктайлы. Бул ушул программаны жаза электе дагы бизге ушул правительстводон, анда правительство болчу, бизге тапшырма түзүлгөн. Ушул гендердик балансты сакташ керек, назначение кылыш керек деп, анда Эдил Жолдубаевич бизге ошондой тапшырма берилген. Эмнегедир бизди министрликке берип, ГКСга берилген эмес да, хотя функция алардыкы да. Анан бизге келгенде срок аябай аз берилет. Анан кийин биз баарын изилдеп чыктык, баягы жооп бериш үчүнчү. Изилдеп чыксак, могу региональный, муниципальный резервде түшкөндөрдү комиссия тандап алат экен да. Сунуш берет да. Бул эркекти же болбосо бул аялды там мэр кылыш керек же аким кылыш керек деген жерде комиссиянын бардыгы тең эркектерден турат экен. Вот где зарыта собака деп орустар айткандай. Мен уже ГКС менен азыр жолугуп, биз биргеликте иш жүргүзүп атабыз да. Анан айттык, ошо комиссиялардын бардыгы тең с учетом гендерного баланса болуш керек. Анткени эркектерге түшүнүктүү да, эркектер менен бири-бири түшүнөт. Аларга ыңгайлуу да. Бирок ошол эле көз караштар башка. Бирок ошол эле убакта мен эми таптак эле эркектерди жамандабай, жакшы жактарын дагы айтып кетким келип атат да. Бизде баягы жогорку кеңеште азыр Динара Ашимовна өзүнүн законун, ал биздин закон, жанакы закон об охране защиты семейного насилия, ошого өзү инициатива алып, ошого көп өзгөртүүлөрдү киргизип атат. Ошол закон менен бир топ закондорго дагы өзгөртүүлөр, это уголовный кодекс, уголовно-процессуальный, Айнура жакшы билет. Анан ошолорду барганда, биз комитеттерди караганда, эркектер дагы аябай мындай аялларды жактап, эмне үчүн мындай болбош керек деген аябай жакшы выступлениялары да бар да. Бул дагы бизди кубандырат. Анан жакын карады эле биз кечээ эле уже жогорку кеңешке барып келдик, жанакы ыдык көрсөтүү боюнча, күрөшүү боюнча тиги МОДдун 190 конвенциясы бар. Бул боюнча дагы бизде эркектер колдоп берди, көпчүлүк эркектер да бизде жогорку кеңеште. Кудай буйрса экинчи чтениядан өттү. Бул конвенция ушул кылмыш өлкөлөрүнүн ичинде эгерде кабыл алынып калса, Кыргызстанда биринчи конвенция болот да, ратификацияланган. Рахмат, силерге ушу аябай кызыктуу эфир болуп берди. Негизги биз чыгарган жыйынтык ынтымактуу баардыгыбыз иштейли. Ушул Кыргызстан өнүктө турган эркектер да, айымдар да баардыгыбыз бири-бирибизди жаман көрбөй, колдоо көрсөтүп, эгерде чын эле билими бар болсо ошо адамды жумушка тартып, аял болобу, эркек болобу, баардыгыбыз чын эле ынтымактуу иштесек, ошондо гана биз өнүккөн бир Кыргызстанды чоң бир деңгээлге жеткиребиз. Силерге чоң ыраазычылык билдирем. Биз менен Гүлмира Окоева болду. Эмгек министрлигинин гендерлик саясат жана үй бүлөлүк зордук зомбулуктан коргонуу координациялоо башкармалыгынын башчысы, аябай чоң жасылып кетиптир силердин. Айнура Усупбекова, Жарандык платформа коомдук уюмунун жетекчиси, жана Айчүрөк Назаралиева, Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын орун басары. Ийгилик силерге, урматтуу телегөрүүчүлөр. Ушу менен биз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар. Сегодня мы будем говорить о том, какая ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли это сказать, что мы работаем в прямом эфире?